Жашыл камырды көрүп бою кошулган деп жатасызбы? Анда эмесе видеонун аягына чейин көрүңүз. Фрикаделкини аз-аздан сковородкага куруп алыңыз. Ысып турган майга бардыгын бир кайра эле сковородкага чогултасыз дагы. Үстүнө томат, суу, туз салып, жакшылап аралаштырып жарым саатка демдеп коебуз. Эми гарнир үчүн камыр дайындайбыз. Ал үчүн шпинатты жакшылап муздак сууга жууп алып, чуңкур идишке салып аласыз. Үстүнө жумуртка, суу, туз кошуп аласыз дагы. Миксердин жардамы менен ушундай эзип аласыз. Эч кандай бүртүк жок албаш керек. Баары эзилип бүткөндөн кийин ушундай жашыл суюктук айланат. Үстүнө унду кошуп, ун катуу болуп жуурушу керек. Улам жумшак болгон сайын үстүнө унду салып алыңыз. Эми мына камырыбыз даяр болду. Жарым саатка чейин тыныктырып коюңуз. Тыныккандан кийин ушундай чука кылып камыр жайып алдым. Эгер сизде кесме кескич болсо, кесме кескичке кессеңиз андан да жеңил болот. Мен ортосун ундап эле ушундай кесме кылып ысык сууга 3 минутка гана бышырып аласыз. Эң негизгиси ушул колго жайылган кесменин сууга батып бышканы аябай ыңгайлуу болот. Мына эми муздагандан кийин тарелкага салабыз. Үстүнө бышкан фрикаделкини салып коебуз. Өзүңүздөр көргөндөй мына өңү дагы аябай сонун жана кишинин да табитин ачат. Бул фрикаделки ысып турган кезинде сыр себиңиз чоркадан өткөрүп, бул ээрип өзүнчө ош бетерден даамын өзгөчө кылат. Сиз дагы бул видео жаккан болсо жазап көрүңүз жана бөлүшүп сактаганды дагы унутпаңыз.